Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов менен сот реформасы жана сот реформасын жүргүзүүдөгү өксүктөр тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ушул 2010 жылдан бери эле сот реформасы тууралуу сөз болуп келе жатат. Эми азыркы учурда ушул сот реформасы жүрүп атабы? Сиздин пикириңиз кандай? 2010 жылдан бери сот реформасына 20 миллион евро коротулду. Бул Евросоюздун бекер берген сот реформасына жумшагыла деп берген грант акчасы. Мына ошонун баары текке кетти. Бүгүнкү күнү сот реформасы болду деп эгерде мен айтсам бул калп болуп калат. Анткени жалпы эл сот реформасы болбогонун жоон териси менен сезип турат. Сот реформасы болгон мамлекетте биринчи кезекте инвестиция көп болот. Сот реформасы болгон мамлекетте адамдын укугу жогорку деңгээлде сакталат. Сот реформасы болгон мамлекеттерде закон кынтыксыз иштеп, жарандар закондуулукка, мамлекеттик бийликке болгон ишеними көбүрөөк артылат. Мына ушул 3 критерий барбы бүгүн? Инвестиция барбы? Жок, анткени сот реформасы жок. Алар сотторго ишенбейт, соттор аркылуу бизнесин тартырып ийбиз деп келбейт. Адам укугу тийиштүү деңгээлде корголуп атабы? Жок. Соттор азыр жалпы коомдук пикирде, жалпы элдин ишенимин арттыбы? Жок. Кыргызстанда мыйзамдын жогорку күчү камсыз болдубу? Жок. Кыргызстанда элдер парламентке, сот системасына, деги эле бийлик институцуна ишеними арттыбы? Жок. Демек, сот реформасы болгон жок деп мындай өкүнүч менен айтууга толук негиз бар. Эми ушул Кыргызстанда сот системасынын кризиске туушар болушу бунун себеби эмнеде? Сот реформасына ал күнөөлүү, бул күнөөлүү, анан тигил күнөөлүү, асан күнөөлүү, Үсөн күнөөлүү деген бул туура эмес. Сот реформасына тикелей президенттин салымы абдан чоң. Эгерде президенттин эрки жетсе, сот реформасы болот. Анткени ал өзү сот реформасы деген советти башкарат, ал мыйзамдарга кол коет. Ал вообще мамлекеттеги коомдук тартип, мындай мыйзамдуулукту жана мыйзамдын жогорку күчүн камсыз кылып берүүчү элдерге бере турган гарант катары бул президент. Андан өткөн кызмат жок. Ошондуктан мен ойлойм, ушу тилекке каршы мурунку президенттин ага эрки жеткен жок. Эми ушул президенттин саясий эрки жетип сот реформасы башталганда негизги багыттар, талаптар кайсылар болуш керек ушул укук? Биринчи кезекте биз азыр конституцияда 16-жылдагы кирген баягы колдукту толгоо парламент аркылуу киргизбеди беле референдум алчу. Ошондогу конституциялык өзгөрүүдө сотторду дисциплинардык комиссия аркылуу көз каранды кылып таштаган. Ал азыр парламенттен жана президенттик администрациядан көз каранды бүгүнкү күндө ошол 16-жылдагы конституциянын себеби менен. Ошондуктан биз ошол дисциплинарный комиссия аркылуу сотторду түшүндүрбөй туруп ротация кылганда, сотторду жанагындай арыздарды уюштура коюп жумуштан алып койгон бир рычагтарды алышыбыз керек. Рахмат агай, атайын убактыңызды бөлүп бизге өзүңүздүн пикириңиз менен бөлүшкөнүңүзгө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов менен Кыргызстандагы сот реформасы, анын жүрүшү жана өксүктөрү тууралуу сөз кылдык.